Ого барганда биз нормалебиз го, мисалы мешитке баратабыз деп отурабыз, ушунубуз күнөөбүз үчүн. Ал сурак башталып элек. Сиз кимдир бирөөнү ушак кылып койдуңуз, же жерин тартып алдыңыз, залымдык кылдыңыз, урдуңуз, тептиңиз, кыскасы азар берилген. Ошол адамдарды алып келет дагы ушул казандан алат. Рамазан айы туугандар битте айыгын арасындагы бир ай эмес. Бул айда же нары, же бери боло турган ай. Же нары, же бери дегени пайгамбарыбыз Куттун минбарында жума хутбасы билесиздер, минбардын үстүндө болот. Азыр биз азан айткандан кийин ошол намазды окуп туруп, экинчи азанда азыр Фарук Дамла чыгат, ушул жердеги накта хутба. Ушул жерде кимдир бирөө чурк эткен сөздү айтса, бүгүнкү күндүн жуманы баракесинен курук калат. Пайгамбар ушинтип жума хутбасына чыгып баратканда тепкиштер турат, эмне коюлган? Бийигирак болсун, имам көрүнсүн депчи. Биринчи кадамды өткөндө амин деген бул хадис уксаңыздар керек, 3 тепкиштин амин. Ошолордун бирөөсүндө кимде ким Рамазан айында жашап туруп, күнөөлөрү кечирилинбей кетип калган болсо, бул адам Аллахтын рахматынан алыста калсын деген. Десе пайгамбарыбыз амин деген. Жибрил периште каргаган, ага кылбаса амин деген. Азыр мисалы айттык го, Алла разы болсун, алдыга кичпейилдик кылып, жылыңыздар десем жылып алдыңыздар го мисалчы. Жылбайм дегендер эле болду го мисалчы. Просто жылып койсо эчтеке болот, бирок жылып койсо мен айтканым кылып калат да, ошол эле ал жерденчи. Проблема ошол жерде болуп атат да. Бул пайгамбарыбыз жеткен жерине жеткенди айткан. Ким Рамазанда жашап туруп, Рамазандын дережеси менен жашабаса, күнөөлөрү кечирилбей калса, бул адам Аллахтын рахматынан алыс калсын деген сөздү айтты эле. Пайгамбарыбыз амин деди, Аллахым ошондой болсун депчи. 31 аят Нур сүрөсү. Тубу илаллахи жамиа. Аллах Таалага бардыңар тоба кылгыла. Айюхал муъминун, Аллага иман келтиргендер. Лааллакум туфлихун, силер кутуларсыңар, ошо кутулушуңар үчүн деген аят. Мындан не келип чыгат? Биз баарыбыз күнөөкарбыз. Моюн калайлы да, көбүнчө дамла бир бейиш жөндө, бир адам курсан кыла турган жөндө эле баян кубайсыңарбы деген сунуштар келип калат го. Ичинен насирени тозок эле дей бересиңер депчи. Арга жок да, анткени күнөө эмесмин деген адам болсо чекеденчи, ошол жамаатка жалаң бейиш жөнүндө эле айтмакпыз. Сиздер тозокко түшпөйсүздөр, анткени күнөөңүздөр жок депчи. Бирок Аллах Таала айтат, силер тооба кылгыла бардыңар. Мына сөздү карасаңыздар, муумундар, силер бардыңар тооба кыла. Демек не маани чыгат? Демек баарыбыз күнөөкарбыз да. Дагы улаңыздар, лааллакум туфлихун, силер тозоктон кутулушуңар үчүн. Адамдарды экиге бөлдү Алла Таала. Накта эки багыткачы. Үчүнчүсү жок. Же мынандай, же мынандай. Бирок көпчүлүгүбүз үчүнчүсүндө турутабыз өзүбүзчөчү. Ушу түшүнүктү бүгүндөн баштап эшигин жапкыла жок кыласыздар. Биринчиси тооба кылуучу, күнөөкөр, бирок тооба кылуучу. Дайым Аллахым мен күнөөмдү кечир. Майлы адамдар айнысын бирок лично мен Аллахым өзүм кечир. Биз аракеттебиз деп тооба кылуучу бар. Же өзүнүн күнөөсүн моюнга албастан чектен ашкандар бар, залымдар бар. Бул ушу турушунда эч кимге зыянын бербей деле унчукпай туруп эле тооба кылбаган адам, булар чектен ашуучулар. Мунул Рамазан тууралуу келген хадисте ушуну айтат. Ким Рамазанда жашап туруп, Рамазанда күнөө кылган жок. Кадимкиде эле ишке барат, келет. Ороза кармайт, күнөө кылган жок. Тарайыкты окуп коет. Үстүрттөн эле болду. Бирок ушул Рамазан айы ичи ушунчалык тооба кылып, ибадатты кылып, жакшылык иштерин көбөйтүп, Аллахтын алдында күнөөсү таза боло турган деңгээлге жетпей калса, бул күйдү. Тооба кыла албай калсачы. Башка вариант жок. Же тооба кылуучу, же чектен ашуучу, залым. Буга далил Худжра сүрөсүнүн 11 аятында "Омаллам ятуб фаулаика хумул залимун". Ким Аллахка тооба кылбаса, тооба кылуу деген Аллахка кайтуу, Аллахым күнөөмдү кечир депчи. Бул адамдар залымдар, чектен ашкандар деп. Анан биз деле Кудайга шүгүр намаз окуп, жакшы эле жүрөбүз го. Бирөөнүн нерсесин жебегенден кийин, арам жебегенден кийин деп
нормага өтпөңүздөр. Алдыда бүгүнкү темабыз ушундай болуп атат. Рамазан келе атат. Же күнөөңүздөр кечирилет, же чектен ашкан залым болдуңуздар, Аллах рахматын алыстайсыздар. Башка вариант жок. Ошон үчүн Рамазанда тапшырма, ишти токтотуңуздар. Мурда кышта көпчүлүк иштебейт эле, кышта иш жок эле да. Жазда иштейт эле, сезон депчи. Азыр эми караңыздар, жыл бою сезон. Эми сезон болуп атат, иш болуп атат экен. Атайлап Рамазанда сезон кыласыздар. Кандай дейсиздер? Макулсуздарбы? Бир ай иштебей эле коюңуздар, суранычы. Бул өзүңүздөр үчүн. Бир ай күндүз уктап уйкуну бышырып алыңыздар дагы, түнү менен түнкү намаздарды окуңуздар. Таравихтан кийин деле кеңири чоссоңуздар болот. Бул айда биз эгер тоба кылып күнөөлөр кечирилбесе, мына куттуу минбарда пайгамбарыбыз караган, дуа кеткен тугандар. Кээ бир риваяттарда мурду менен тозокко сүрөлөп алып таштасын деген сөз айтылган деп айтылат. Ошондо пайгамбар да амин, Аллахым ошондой болсун деген. Ошондуктан же Аллага тоба кылуучу адам болосуз, Аллах кечирет да тоба кылган. Алла Таала кимди тоба кылса кечирет. Же мынтип керсейип, Аллага өткөрүп койгондой да. Кылытабызга Кудайга шүгүр. Она пенделерин бар го, намазам окуй жүрөт, айнып жүрөт, бузук кылып жүрөт, зына кылып жүрөт. Биз ого караганда ичибиздеги нерсени айттым да. Ого караганда биз нормал элебиз го, мисалы мешитке барытабыз деп отурабыз, ушунубуз күнөөбүз үчүн. Андай эмес, но пешене мазөл болуп кетиш керек да. Мешітте ең ақыры шығып, бір-екі тас қарап қойшы, ака не болды деп, Рамазанда-чы. Бірақ Рамазанда білесіз, ақырқы дуа жамаат деп, ақсақалымыз дуаны Алла акбар дегеннен кейін, мұны екіте ешкі ел батпай қалады. Мұны Рамазандың ибадатын біз жөнөкөй қарабайлы. Балким өмір бойы қылған ибадат бір тарапта, Рамазандағы бір күнде қылған ибадат бір тарапта болушы мүмкін. Ал қайсыл? Қадыр түндегі. 1000 айдан жақшы. 1000 ай бөлсөңүздөр 88 жылдан жакшыраак. 1000 ай 88 жыл 4 ай ошондой болуп калат. Балким ушу бир түндө эле ибадат кылган адам өмүр бою ибадат кылган адамдардан артыгыраак ибадат кылып калышы мүмкүн. Хадиси кудси Аллах Таала айтат: пенденин кылган бардык жакшылык ибадаттары өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн деп айткан. Жана мен анын соон ана аджзиу бих, өзүм соон берем. Кандай болуп калат? Мисалы, баары эле Аллах үчүн кылабыз да. Умраны дагы, ажылыкты дагы, намазды Аллах үчүн кылабыз. Орозону да Аллах үчүн кылабыз. Жок, бул кылган иштерибиздин баарында интерес өзүбүздө. Биздин орозобузга, биздин ажылыгыбызга, биздин намазыбызга Аллах муктаж эмес. Биз кылсак ким үчүн кылабыз? Өзүбүзгө пайда болсун деп кылабыз. Акыркы жыйынтык пайдасычы. Бирок ибадатты кылып атканда халыс Аллах үчүн кылабыз. Аллах Таала айтып атат: "Соом бериш жагынан ушул ибадатта мен өзүм каалаганда кылып берем. Орозо мен тараптан. Мен аны тамактан тыям, аялына кошулуудан тыям, жаман сөз сүйлөштөн, уруш талашуудан тыям, ошол тыйылгандыгы себептүү өзүм соопту берем."